Саламатсыздарбы? Кыргызсыздарбы? Азыр деген жаштардын күчтүү кадрлардын чет мамлекеттерге массалык түрдө агып кетатканына ким күнөөлүү? Элби, бийликпи? Бийлик күнөөлүү деп эсептейм. Эмне себептен? Билбейм, бийлик күнөөлүү. Билбейсиз, бирок күнөөлүү экен. Билбейм, күнөөлүү экенин билем. Так келбесин. Саламатсыздарбы? Азыркы биздин жаштардын күчтүү кадрлардын чет мамлекеттерге агылып кетатканына ким күнөөлүү? Элби, бийликпи? Менин оюмча бийлик күнөөлүү. Эмне үчүн бийлик күнөөлүү? Үчүн дегенде биздин Кыргызстанда жумуш жок. Өнүгүш жок. Ошол бийликтен биз көптөгөн убадаларды уктук, бирок аткарылганын көрүп атабызбы, көрбөй атабызбы? Сиздин оюңуз кандай? Мындай убаданы 28 жылдан бери угуп келатат. Болбойт мындай. Биз ошолорду талап кылганга, убадаларын аткарганга укугубуз барбы? Эми биз шайлоолордо болбой атабыз, башка болбой атабыз. Эми, конечно, ушунча жылдан бери күтүп келе атабыз. Мисалы, биздин ушул Москвага келгенибизге 17 жыл болду. 17 жылдан бери жүрөбүз. Эгерде өзүбүздө жашоо жакшы болсо, эмнеге баргыбыз келбейт? Көргүбүз келет, барганда келгибиз. Мисалы үчүн мен 2 ай жүрдүм жайындасы. Келдим, келбейт, айласыз келдим. Турмуш шартты өйдө кылыш керек, балдарды тындырыш керек, жайгаштырыш керек. Ошон үчүн кайрадан келип, ушул турмуш шартыбызды өйдө кылайлы, балдарыбызды өйдө кылайлы деп кайра келе жатабыз. Конечно, бийлик күнөөлүү. Бийликке келгенге чейин булар обещанияны кылышат, бирок аягына чыкпайт. Отургандан кийин бул болду, бар жок, бүттү, унутуп калышат. Мага менин лично өзүмдүн оюм 120 депутаттын кереги жок. 60 депутат жетет. Эмнеге сенин акчаңды ошо 120 жеп атат? 60 депутат калтырсын, проще просто эле сураңдар. Не то что сураңдар, требовать этишиңер керек, ушул 60 президент калсын, калганы болсун. Азыр 120 депутат эмне болот? Жашап атат? Бай, ошолор гана бай. Акчанын баардыгы ошолордо. Бүт жакшы жерлерде ошолор дем алып атат. Биз ушунча жылдан бери жүрүп, демалсын, ал депутат да. Аны сен койдуң да, аны эл койду да. Просто законду өзгөрсүн, власть өзгөрсүн, башка адамдарга возможность берсин. И самое главное, жаштарга, кадрларга орун берсин. жаңы кадрларга орун берсин. Биз уже пенсия жакындап калдык, уже азыр эле калды бизге. Ошон үчүн чыдап иштеп атабыз. Чынын айтсак, бизге 3 жыл калды да пенсияга чыгышыбызга. Мына Россиянын эмеси боюнча 55 3-4 жыл калды. Ошо чыгып алалы деп тырышып жүрөбүз. Чтоб барып спокойныйраак жашайлы, пенсиябызды алып деп. Рахмат чоң. Көз элен жоксуздар, рахмат чоң, эң туура айттыңыздар. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы жаштардын күчтүү кадрлардын чет мамлекетке суудай болуп агып кетатканы, ошол үчүн ошого ким күнөөлүү? Элби же бийликпи? Оюмча эл өзү күнөөлүү. Эмне себептен эл өзү күнөөлүү? Өздөрү аракет кылып иштеш керек, астанда иштейт деп. Ошол сиз Москвага Тараптан бул жакта тараптан. Билим да, бийлик да жардам бериш керек, адамдар өз да аракет кылыш керек. ошо бийликти бийлик кылган ким? Бийликти бийлик кылган. Бийликти бийлик кылып таңдап алган. Жаштар ошо мамлекетте жашаган адамдар. Бийлик тандап өздөрүнүн тактын өзү башына тандоодо шайлоодо биринчи айткан. Шайлоодон өздөрү тандап алыш керек, жакшы иштейт. Ошо өздөрү сатылып кетип ошондой. Демек буга эл күнөөлүү. Эл күнөөлүү, бийлик. Үлкөн тең айтам. Башкалар оюн билдиреби? Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Боло берет, ичериңиздер аш болсун. Кыргызстандагы жаштардын чет мамлекеттерге суудай болуп агып кетатканына ким күнөөлүү? Элби же бийликпи? Бийлик да, конечно. Бийлик күнөөлүү. Эмне себептен бийлик күнөөлүү? Ошо иш болсо мынтип жүрбөйт элек да. Ошолор элди камсыз кыла алса жумуш менен. Билбейм, менин оюм ошол. Рахмат чоң. Азыркы жаштардын чет мамлекеттерге биздин күчтүү кадрлардын суудай болуп агып кетаткандарына, мигрант болуп ким күнөөлүү буга? Элби же бийликпи? Бийлик күнөөлүү да. Эмне
Кичинекейден кантип түшүндүрсөм болот? Я. Мына бизде жумуш жок да. Жумуш жоктуктан ушул жерге келип атпайбы? Рахмат. Биздин ушул Кыргызстандагы жаштардын Кыргызстандан башка мамлекеттерге агып кетип атканына бийлик күнөөлүү же эл күнөөлүү? Ким күнөөлүү ушуга? Эми бул, конечно, мындай бийлик күнөөлүү деп ойлойм да. Эми бийликти да күнөөлүү дей албайсыз. Эми ал мисалы үчүн биз деле Кыргызстанда иштегибиз келет. Просто иштейли десек, ал жакта эми мындай жумуш аз өзүңөр билесиңер, мындай Москвадагыдай акча таба албайбыз. Ошон үчүн билбейм, өзүбүздүн ушу неме бийликтегилер күнөөлүү. Азыркы Кыргызстандагы бийлик ошо алып аткан сөз берген иштерин алып бараткандыгына сиз канчалык ишенесиз? Анча деп ишенбейм мен. Просто сөз да. Сүйлөп коёттор, бирок атка ашпайт. Чоң рахмат. Азыркы Кыргызстандагы жаштардын ушул башка мамлекеттерге агып кетип атканына бийлик күнөөлүү же жаштар күнөөлүү? Бийлик күнөөлүү деп ойлойм. Себеп бийлик эч бир айткан сөзүн аткарган жок. Ушу мезгилге чейин айткан эч кандай 100% аткарбайт. Жаштардын бул жакка келип иштөөсүнө ушу жалгыз гана бийлик күнөөлүү деп ойлойм. Кыргызстанда жаштардын же болбосо күчтүү кадрлардын деп коелу. Эми Кыргызстанды көтөрөм деген адамдардын сыртка чыгып агып кетишине эмне күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Эл күнөөлүүбү, коом күнөөлүүбү, мамлекет күнөөлүү? Ошол боюнча бийликтегилер күнөөлүү. Элдин талалап жүргөнүнө да биздин бийликтеги депутаттар менен биздин жетекчилер күнөөлүү. Кыргызстанда күчтүү бийликтин келишini каалайсыздар беле? Каалайт элек. Адилеттүү, күчтүү бийликтин келүүсүн каалайт элек. Элдин талабын көтөрө турган, бир өздөрүн эмес, элди ойлогон бийликтин келишин каалайбыз. Өзүбүздүн Кыргызстанга кетет. Азыр бардыгыбыз эле балдарыбыз айылда болуп, же болбосо карыган ата энелер айылда болуп, биз балдарга татыктуу тарбия бере албай талалап жүрөбүз. А балдарыбыз татыктуу тарбия албай калып атат. Может, тескери жолдорго түшүп кетип атышат. Ошого кимди күнөөлөшүбүз керек биз? Алар тарбиялап эле отуруп алалы десек, курсагыбыз тойбосо айла жок ушинтип жүрөбүз да. Жаштар да ошентип жүрүп атат, акыркы дагы. Москвага кандай максаттар менен келдиңиздер эле? Кандай Кыргызстан, кайсы убакта келдиңиздер? Кыргызстанда кандай ситуацияда калганда келгенсиздер? Мен мисалы үчүн келгене мына быйыл 15 жыл болду. 15 жылдан бери гражданство алган эмесмин. Кыргызстан эле жаранымын. 15 жылдан бери кетем, мына кетем, бүттү дейт экенсиң. Бирок баргандан кийин мисалы үчүн 1 жыл отурдум, мен бир иш таппадым. Хотя 5000 иш таппадым. Мен өзүм специм боюнча начальник класстардын мугалимимин. Ошто жашайм, Оштун өзүндө. Оштон мектептен мага иш чыккан жок. Издедим, кайра келгенге туура келди да. Эми иш болсо, биздер азыр пенсияга чыга турган возрастыбыз келип калды. Барып пенсияга чейин Кыргызстанда кичине болсо да иштеп пенсияга чыгыштын эле камын жап атабыз, бирок болбой атат. Ал жака барып иштейли десек, ошо иш жок. Анан айласыз келип ушул жерде иштеп атабыз. Мына 15 жыл болду иштегениме. Ушул жерге почти көнүп деле калдык. Мына подружкалардын бардыгы деле ушул. Ал эң арты 10 жыл болду. Көп жылдан бери ушул жердебиз. Түшүнүктүү. Канча жаштарыбыз ушул жерге келип кырсыктарга душ болуп өлүп атат. Ушундай мезгилде биздин посольстводон эч кандай кароо да жок. Келген мигранттар документи жок же документ үчүн бир алданып, клингой компанияларда иштеп айлыктарын ала албай чуркап жүрөт. Биздин посольстводагылар монча 50/50 төлөп берсеңер биз алып беребиз. Мына 3 ай, 4 айдан бери биз да бир подружкаларыбыз клингой компанияда 6 ай болду айлыктарын алыша албай жүрөт. Мына депутат даже адвокатына чейин акчасын берип койгон. Биздин посольстводо же миграционный мына талаада жүргөн элдерге поддержка жок, же өзүбүздүн мекенибизде поддержка жок болот. Ушул жери өтө өкүнүчтүү да, бизгечи башка мамлекеттер өздөрүнүн немеси үчүн кандай, мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстандар өзүнүн мигранттарын кандай защитить алат, бизде жок кандай защищение. Бизге ошонусу өкүнүчтүү болот. Кыргызстанды өнүк жүрүп өстүргөн аракет Жаштар силер элдин талабын азырынча чындап келгенде жаштарга ишенебиз да. Элдин иштеген ишине ийгилик. Ана эми ушундай жаштар неме болот, биздин үнүбүз Кыргызстандагы жетекчилерге жетип, бала чакабыз бул жерде кор болбошун каалайбыз.
баардыгыбыз ошо айылыбызда балпайып небере бага турган мезгилде жумушта иштеп жүрөбүз. Орустардын энесин көрүп, кордугунда көрүп, жакшы сөз айтса алданып, жаман сөз айтса өкүнүп коюп жүрө беребиз да. Аны силерге да рахмат ийгиңиздер. Вот, рахмат чоң. Келебиз, рахмат чоң да.